Түзөөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Пакистанда полиция академиясына кол салуу болуп, 60 адам каза таап, 100дөн ашуун тургун жаракат алды. BBC'нин жашыруун иликтөөсү, сириялык качкын балдар мыйзамсыз ишке тартылып, алар тиккен кийим Британиянын дүкөндөрүндө сатылып жатканын аныктады. Пакистанда полиция академиясына кол салуу болуп, кеминде 60 адам каза тапты. Куралчандар Кветта шаарына жакын жайгашкан академиянын жатаканасына кирип, уктап жаткан студенттерге ок жаадырышкан. Жогорку даражадагы коопсуздук боюнча расмий, куралчан топ Афганистандан буйрук алды деген пикирин BBC'ге билдирди. Башкаларды коргойбуз деп, полиция окуусуна жазылып алган жаш уландар өздөрү чабуулга алынды. Жардыргыч чыкалган кийимчен жангештилер полиция мектебине кирип келип, уктап жаткан балдарга ок чыгарган. Алар балдарды барымтага да алышкан. Аңгыча күзөтчүлөр кирип келип, бир нече саатка созулган операцияда чабуулчулар жок кылынды. Биз тарапка ок чыгарган 2 чабуулчуну көрүп эле, алардан жашынып чатырга чыгып кеттим, дейт бул бала. Полиция тарткан видеодо кармаш канчалык катуу болгону айкын көрүнөт. Талиптердин бир бөлүмү жана Ислам мамлекети аттуу топ экөө тең чабуулду биз жасадык деп айтып чыгышты. Бирок расмийлер чабуулду шииттерге каршы жергиликтүү исламчыл топ жасады дейт. Чабуулду Лашкари Джихангви Ал-Алами аттуу террорчул топ жасады. Аларды өз кезегинде Афганистанда жашырынып жүргөн командирлери жөнөткөн. Кветтада мурда да чабуулдар болуп келген. 2006-жылы ушул эле полиция мектебинде жардыруулар болуп, 6 киши каза тапкан. 2 жылдан кийин дагы да чабуул болгон. Быйыл августта болсо, ооруканада жангештүү чабуулунан 70ден ашуун киши набыт болгон. Пакистандын премьер-министри жана аскер башчысы Кветтага келип, маркумдарды узатууга катышты. Эми алар эмне себептен бул маанилүү окуу жайда чабуулдун алдын алуу үчүн коопсуздук чаралар орногон эмес деген суроолорго да жооп бериши керек. Түзөөдө BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Франциянын Калле шаарындагы жунгли атка конгон качкындар лагерин тазалоо иштери уланууда. Жунглини жабуу операциянын 2-нчи күнүндө автобустарга толгон мигранттар башка лагерлерге көчүрүлдү. Дүйшөмбү күнү жунглиде башкала калап келген 8000 качкын Франциянын башка аймактарына көчүрүлгөн. Ирактын коопсуздук күчтөрү өлкөнүн батыш тарабындагы Рутпа шаарчасын толугу менен көзөмөлгө алганын маалымдашууда. Жекшемби күнү өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ шаарчага күтүүсүз чабуул койгон. АКШ баш болгон коалиция Ирактын өкмөт күчтөрүн колдоп, экстремисттик топко каршы абадан сокку урганын кабарлады. Шаарчадан качып чыгып бараткан экстремисттик топтун унаалары да бутага алынганы айтылууда. Австралиянын Квинсленд штатындагы эс алуу жайда аттракциондордун биринде кырсык болуп, 4 киши каза тапты. Dream World паркынын өкүлү билдиргендей, бул жакта эмне болгонун аныктоо боюнча полиция тергөө жүргүзүп жатат. Кырсык кишилерди суу үстүнөн алып өтүүчү аттракциондо орун алган. Соңку изилдөөгө ылайык, аялдар алкоголь ичимдиктерин ичүү жагынан эркектерди кубалап жетип калды. Окумуштуулардын айтымында, аялдардын коомдогу ройлу өзгөрүп бараткандыктан, жумуштан кийин ичимдик ичүүнү эркектер сыяктуу эле адат кылып калышкан. Ошондой эле алкоголь ичимдиктеринин баасы түшүп, жана алкоголь компанияларынын жарнамалары да бул көрсөткүчкө себеп болгону айтылууда. Линли Хоуп аттуу бул кызды 2 жолу төрөлгөн ымыркай деп аташууда. Апасы 5 айга жакын кош бойлуу кезинде кызынын кыр аркасында шишик бар экени аныкталган. Ал баланын жүрөгүнө таасир эте баштаганда, доктурлар баланын апасынын ичинен 20 мүнөткө алып чыгып, шишикти операция жолу менен алып салышкан. Кийин дээрлик 9 айга толгондо ал кайра кадимкидей төрөлдү. Линли учурда үйүндө жакшынакай эле чоңоюуда. BBC'нин жашыруун иликтөөсү сириялык качкын балдар британиялык кардарлар үчүн кийим тигип жатканын аныктады. Панорама программасы Түркиядагы заводдорду иликтеп, белгилүү Marks & Spencer жана интернет аркылуу кийим саткан ASOS дүкөндөрү мыйзамсыз ишке тартылган балдар тиккен кийимди сатып жатканын ашкереледи.
Айтылган дүкөндөр балдар эмгегин пайдаланууга каршы экенин баса белгилешүүдө. Стамбулда эрте мененки саат 8. Сириялык качкындар жумуш көздөп келишкен. So you can see there just Көчөнүн аркы тарабында турган киши биздин оюбузча бүгүнкү жумушчуларды тандаганы келген ортомчу. Тандалгандар автобусга олтурушту. Арасында 15 жаштагысы бар. Буларды британдык дүкөн үчүн кийим тиккен фабрикага алып барышат. Иштөөгө расмий уруксаты жок. Демек алар мыйзамсыз иштешет. Узак жумуш күнүнөн кийин алар өз маянасын көчөдөн алышат. Айрымдары саатына $1 көбүрөөк акча табат. Бул туркиялык эң төмөнкү маянадан да азыраак. BBC-нин кабарчылары алардын бири менен жолугуп кандай кийимдерди тигип жатышканын сурады. can I see the labels? Этикеткасын көрсөм болобу? Мен англисче билбейм, аталышы эсимде жок. Бирок менде этикеткалар бар. That's Marks and Бул Marks and Spencer турбайбы? Атактуу британдык бренд. brand. Marks and Spencer бул табылгалар өтө олуттуу жана алар үчүн алгылыксыз экенин билдирди. Алар бардык жумушчуларга мыйзамдуу негизде такай жумуш сунуш кылып, мындай окуя кайталанбашы үчүн чара көрөбүз деп айтышты. Туркияда качкындарга байланышкан жагдай абдан татаал, бирок атактуу компаниялар жоопкерчилигин мойнуна алышы керек дейт эксперттер. Биз муну билген эмеспиз. Биздин күнөөбүз жок деп кутулуп кетүүгө болбойт. Алар байкоо жүргүзүп, өздөрү саткан кийимдер кандай шартта жасалып жатканын билүүгө милдеттүү. Биз мындан да жашыраак балдар иштеп жүргөнүн көрдүк. Биз жаңы бизнестин өкүлүбүз деп бул ишканага кирип келип, дароо бир нерсени байкадык. Мына бул пиджак ASOS аттуу бренд үчүн тигилген жана бул жерде сириялык балдар иштеп жүрүшөт. ASOS жаш балдардын эмгегин колдонууга каарманча каршы экенин айтат. Алар кийимдери бул жерде тигилгенин билгени менен аталган ишкана уруксаты жок иштеп жатканын айтты. ASOS иштеп жаткан жаш балдарга финансы жардамын берип, алардын окуусуна көмөктөшүп жатканы үчүн компанияны ачык билдирдик. Жалпысынан BBC-нин Панорама аттуу берүүсү сириялык качкын балдар 5 ири бренд үчүн мыйзамсыз иштеп жатканын далилдеди. Эми спорт. Лестер Ситинин оюнчулары Джейми Варди менен Рияд Марес дүйнөнүн эң мыкты футболчусуна берилген алтын топ сыйлыгына көрсөтүлдү. Өткөн жылы Лестер Сити Англиянын премьер лигасын жеңип алганда, Марес менен Варди олуттуу рол ойногон. Марес өткөн жылы профессионал футболчулар ассоциациясынын мыкты оюнчусу наамын да алган. Футболду улантабыз. Бүгүн кечинде Англия лигасынын 4-чү раунду болот. Арсенал өз талаасында Рейдинг командасына каршы ойнойт, ал эми Ливерпуль Тоттенхам менен күч сынашат. Ливерпулдун капитаны Джордан Хендерсон жана Тоттенхамдын жарым коргоочусу Сисоко оюнга чыкпайт. Теннис. Сингапур чемпионатынын финалында орусиялык Светлана Кузнецова чачы жолтоо болуп жатканда аны кайчы менен кесип салды. Кузнецова польшалык Агнешка Радванскаяны 3 сетте жеңип, чемпион болду. Топту чапкан сайын чачы бетине тиіп, жолтоо болуп жаткан үчүн 3-чү сеттин алдында өз эле чачын кесип салды. Жаңылыктардын соңунда жаратылыштын кубаты зор болот эмеспи? Кызыгы Австралиядагы деңиз жээгиндеги көргөзмөнү деңиз толкуну талкалап кетти. Сидней шаарындагы ачык асмандын алдындагы көргөзмөнүн айкелдерин деңиз толкуну жууп кетти. Көргөзмөнү көрбөй калдым деп эч капа болбоңуз, себеби анын деңиз талкалаганга чейинки сүрөттөрүн биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан, ошондой эле башкы жаңылыктарды окуп, радиобузда уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог макала жазып, сүрөт тасма тартып салып турсаңыз, биз аларды окурман, көрөрмандарыбыз менен бөлүшүп турабыз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.